Салют, кандайсыздар? Салам достор, кандайсыңар деп кайталап кетейин. Эми комментарийга жазсаңызчы, ошол негизи ошол сүйүү деп атпайбызбы? Мурунку подкасттарда эгер жаңы кошулуп, жаңы түшүнбөй жатсаңыздар, биз мурунку подкасттарда ушул сүйүү жөнүндө узак сүйлөдүк эле. Көп сүйлөдүк. Каздык, жакшы эле каздык. Анан эми ушул менен жыйынтык буюрса, эгер баары сүйлөшүп бүтсө, жетишип калсак, буюрса ушу менен жыйынтыктайбыз го. Сүйүү. Силер үчүн бул сүйүү эмне? Силер үчүн, силердин оюң анткени айтат эмеспи кээ бирлер? Сүйүү ар бирөө өз көз карашы менен карайт, өзү айтат деп айтат эмес беле? Сүйүү мындай бир жалпы баарына окшош нерсе жок деп атат. Силер үчүн сүйүү бул эмне? Анда эмесе ошону көрөлү. Аку, биз үчүн сүйүү эмне экенин кел байкап көрөлү. Сен жогоруда мурунку уктурууда апаңдын сага болгон мамилесин айтып, ата эненин мамилесин айтып, анан сүйүү бул камкордук деп айтпадың белек, абдан сонун. Анан сүйүү бул сый, урмат деп да айткың келет да. Эгерде адамды урматтабасаң, анын көз карашын, анын диний ишенимин, анын кызыкчылыктарын сыйлабасаң, анда сен адамды жөн гана сүйбөйсүң. Мисалы, мен сени сүйөм, бирок мага мону жакпайт, мону кылба деген мындай запрет кыла турган болсоң, анда бул сүйүү эмес да. Боштук жок болчу. Сүйүү эркиндикти берет. Эркиндикти. Туура. Негизи эми сүйсөң, сен болсо айтып кетмедим мургундагы, негизи адамды ойлойсуң да. Адамды üşүбөсүң, адияңды алып жабасың. Ооба, ачка болбосун, тиги жагымдуу болсун, эме болсун деп мындай белек бергенде да, сүйүү менен бергенде мен өз акчамды, убактымды коротуп ал үчүн, ал мындай жакшы сезимдерге тоосун деп. Чынында негизи ошондой эле болуш керек, анткени болсо анда кандай сүйүү болуп калат? Сүйүү деген мындай уксак, жалпы сүйүү деген сөздү укканда бул болсо негизи адамга жараштуу, өзүмө эмес, бир адамдан башка адамдарга болгон мамиле деп койсок болот да, мындай белгилеп кетсек кыска сөз менен. Сен кылганың менен көрсөтөсүң, бул адамды жакшы көрөсүңбү же жакшы көрбөйсүңбү? Бул адамды жек көрөсүңбү же эмнеге деген ошондо билинет да. Биз эми жана оорунун симптомдору бар го, мисалы, бул оору менен ооруп калса кандай симптомдор болот деген сыяктуучу. Азыр биз сүйүүнүн симптомдорун же болбосо белгилерин айтып атабыз. Анан угармандарыбыздан да сурайбыз, ылдый жакка жазып койгуңуз, сиз үчүн сүйүү бул кандай болот? Андан тышкары сүйүү бул жоопкерчилик экен. Ыйык сезимдеги баягы эң эле негизги нерсе бул жоопкерчилик. Бул сүйгөн адамдын жеке чечими, анан адамдын сезимдерин, аброюн баардыгын көрүп туруп, анан мен бул адам үчүн жоопкерчилик ала алам деген экен. Эми эркектердин сүйүүсүн эстеп кеттим. Мен бул адамды багам, бул адам үчүн мен жоопкерчиликтүү болгум келет. Мен бул адамдын алдында баягы күчтүү коргоочу болуп тургум келет деп туруп, анан аялды баягы защитага, коргоого алат го. Негизи бул идеалда ошондой болушу керек да. Мисалы, за муж выходишь деп айтылат го орус тилиндечи. Сен күйөөгө тийбейсиң, күйөөгө чыгасың да. Анан сен күйөөгө чыгып аткандан кийин бул адам мен үчүн кам көрөт, ооруп калсам менин жанымда болот, бул адам мен менен кайгыны дагы кубанычты да бөлүшөт деген неме да. Бул ошол жоопкерчилик сүйүү экен. Азыр мен ойлоп койдум, жана мисалы, никеге турбай эле жөн эле граждандык жашоо, нике деп коебу, граждандык, ошондо жашашат го. Бул бири-бири үчүн жоопкерчилик алгысы келбейт да. Мне с тобой хорошо, тебе со мной хорошо. Бирок биз бири-бири үчүн жоопкерчиликтүү эмеспиз деген. Ошонун да кошумча дагы эме болуш керек, жанагы адамдар болсо, эмнеге жоопкерчилик бул бирөө үчүн жоопкерчилик албагым келбегендик. Экинчиси болсо, мен боштукта болоюн, эркин болоюн деп. Анткени болсо көбүнчө азыркы адам сен мени, мен экөөбүз мындай айтканча бири-бирибизди сүйсөк, экөөбүз бир эме болсок, анда бири-бирибизди мындай контролдогонго укугубуз бар дегендей сыяктуу болот эмес беле? Ошол дагы обязывать этет. Мен эркин болгум келет, а сен мага эркиндик бербейсиң. Же мен тиги менен сүйлөшөйүн десем сүйлөшө албайм. Ушуп келсе, ты чё, мне муж что ли дегенге? Ошого келдирет да. Чынында ошол мындай кандай десем, сүйүү бул бир жоопкерчилик алып келет чынында. Анткени кайрадан кайталап кетмекчимин, адамды ойлойсуң сен. Адам менен болгон мамиле бул сүйүү. Бул сүйүү өз менен эле боло бербейт дегенди түшүндүрөт да. Антпесе кандай болот эле? Анда сүйүү болбой калат. Андан тышкары сүйүүнү бул жакындык дейт. Дагы бир ою. Баарлашуу, бири-бирин интеллектуалдык, эмоционалдык, физикалык деңгээлде түшүнүү экен. Сүйүү бул жакындык. Ошондон улам адамда баарлашуу болот. Адамдар бири-бири менен сүйлөшөт, адамдар бири-бирин тааныйт. Анан баягы уялуусуз,
бири биринен тартынбастан жан дүйнөсүндөгү баардык нерсени бири бирине ачык айта алат, түшүнөт деп туруп. Мен ушу таң калып коем да, биздин менталитетибизгечи бир аз үйлөнгөнчө баардык темада сүйлөшө берет, анан бири бирин 100% колдойт да, ооба сен айтасың туура, ооба депчи, анан үйлөнгөндөн кийин эле тык ошол нерсе токтойт. Анан эми сен менин аялымсың, менин күйөөмсүң дейт да, экөөнүн өзүнчө секреттери, сырлары көбөйө баштайт да, ортодо бөлүнүү боло баштайт да. Анан эркек ойлойт, мен буга айтып койсом туура эмес түшүнөт, кызганат, кой чатак чыгат дейт. Аял болсо буга айтып койсом мага эркиндик бербей коет, эчке чыгарбай коет, кой дейт дагы. Экөөндө сырлары көбөйө баштайт да. Анан ошондон улам баягы ортодо болуп келген сезим сууйт, экөө эки жакты карап баштайт. Анан бир үй бүлөдө мындай кунарсыз, бир кызык, бир мындай жаман атмосфера болуп калат да. Анан аягында экөө бири биринин жанында бири бирин комфортту сезбейт, дискомфорт сезе баштайт да. Анан кой, андан көрө бул жок, мен кызыктуураак жашайм деген чечимге келет да. Чынында ошол бул негизи экөөнүн ошондо ортосунда болгон мамилеси пайда болгондуктан экөөнүн байланышы дагы эмете баштайт да, үзүлө баштайт. Чынында айтылганда эле мунун баары себепкер болот. Анткени болсо негизи сүйүү десек эле бул ички дүйнөмдө болгон ар дайым бир сезим болуп тура берет. Бул сезим пайда болот. Эми анда жүрөк күйүп турат. Жүрөк күйүп турат. Анда экөө ажырашып кетсе эмне болуп кетти десең, келишпей калдык же сүйүү жок болчу экен деп калып отурат эмес беле? Чынында ошондойбу? Сүйүү азыр бар, анан эртең жок болуп калабы? Мурунку бир подкасттарда ошону белгилегенбиз, сүйүү жоголуп кетти же тарап кетти деген. Негизи айтылганда эле сүйүү бул түбөлүктүү болушу керек экен, өчпөйт дейт. Өчпөйт дейт. Анда сен сүйдүң беле деген суроо бериш керек чынында. Анда сен жөн эле бул жагымдуу сезим пайда болуптур. Айтылганда эле мен жактыруу сезимдери. Негизи жактыруу сезимге бир кызыктуу нерсени айтылат да психологдор. Негизи жактыруу сезим бул болсо көбүнчө мындай интимдик эме дейт, физикалык жактан дейт. Тартылат дейт да. Ал менен кол кармашып басканга, ушул көбүнчө мындай жактыруу сезим ушул ал менен кучакташы, тийүү. Ошол экен да көбүнчө жактыруу. Сүйлөшүү деле ошого да кирип кетет, бирок көбүнчө жактыруу дегенде ушул физикалык жак эле экен. Сүйүү, нукура сүйүү анан убакыт менен келет экен да. Бул болсо экөөнүн ортосунда болгон акыл менен эки акылдын мындай айтканча байланышуу. Сезимдери байланышуу. Анан бир гана физикалык эмес, албетте ал да өз ордунда, бирок ушул эмоционалдуу байланыш болот экен да. Чын айтып кеткендей эле экөө бири биринен сырдашып баштаса, экөө бири биринен тартынып баштаса, анда ошондо башталат экен да, ушул чатактар концерттин башталат, анан кийин бир кичинеден башталып туруп, анан кийин кетет экен да. Анан бул кызыкчылык да бир чети ордунда болот экен да. Эми ар дайым эле кызык боло бербеш керек да. Мындай айтканча эми кээ бирөө айтат, ал менен кызыгым кетип калды дегендечи. Анан ойлоносуң, ал сага эмне клоун беле сени күлтүртүп, жыргатып тургандай ар дайым. Анын ал деле адам, анын дагы эмеси болот, анын да сезими болот, ал да кайкап чарчайт, ошону дагы байкаш керек. Ошон үчүн бир жакшы психологдун айтылган сөзүн биякта окуп кетейин. Кыска эле айтат да. Сүйүү пайда кылыш үчүн убакыт керек дейт да. Көбүрөөк убакыт болсо ошончолук жакшы болот дейт да. Анткени болсо сен мындай айтканча үйлөнөрдөн мурун көбүрөөк сүйлөшсөңөр, анда экөөңөр бир кандай десем, экөөнүн сүйүүңөр нукура болушу мүмкүн деп айтып атат да. Бир шанс, сынап көрүүгө. Сүйүү бул керт башын ойлобойт дейт. Бул ишеним экен, элестейт. Бири бирине ишеним артуу. Ойлор болобу, иш аракетпи, эмне болбосун, бул ишеним артат экен адамга. Демек, ишенбей атсаң, анда сен аны сүйө албай атасыңбы? Же кандай? Же ишеништен кетип калгандыктан сүйбөй калдың, ушундай болушу мүмкүн. Сүйүүдө өнүгөт экен, элестеп көр, адам өнүгөт экен андачы. Жок, сен үйдө отуруп, балдарды бак, эч жака чыкпа эмес, адамга өнүккөнгө эркиндик берет экен да. Мен сени сүйөм, сен өзүң кааганыңды кыл, өзүңө көңүл бурду, өнүккөнгө берет экен. Мына ушундай. Айтор, биз сүйүү жөнүндө ушундай сөздөрдүн тегерегинде сөз кылдык. Сиз үчүн сүйүү эмне? Маны дагы ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Андан тышкары WhatsApp номерубуз бар. Обложкада ошол сандарга жазсаңыз болот жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталыңыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.